Бүгүндө 2000ден ашык курсанттар катталды. Bir ayda bizde общий 107 000 kişi экзамен тапшырышты. Анын içinde 201 000 жаран катышкан жок. 12 автомектеп 90 күнгө лицензиялык талаптарга жооп берген негизинде 90 күнгө иш мерзимин токтотконбуз. Жол кырсыктарынан жылына жүздөгөн адамдар көз жумат. Айрым учурларда бир үй бүлөнүн мүчөлөрү толук катышкан жол кырсыктары дагы катталууда. Мисалы Кыргызстанда быйылкы жылы эле 9 айдын içinde 4972 жол кырсыгы катталды. Анын кесепетинен 477 адам каза болду. Жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча тийиштүү органдар канчалык тийиштүү иштерди кылбасын натыйжасы оңтойлуу бере элек. Жол кырсыктарынын келип чыгуусунун себептеринин орчундуусунун бири айдоочулук көлүктөрдү алуудагы коррупциялык схеманын жолго коюлуусу деп эсептелинет. Авто мектептердеги билимдин сапаты начар экендиги дагы айтылууда. 2022 жылдын 4-апрелинен тартып авто мектептерди текшерүү иштери жүрүп баштады. Өлкө боюнча 270 авто мектеп аныкталып, анын ичинен болгону 22си гана жарактуу деп табылды. Ал эми 236сына эскертмелер берилди. 11 авто мектеп толук кандуу түрдө жабылып калды. Ал эми 21 авто мектеп буга чейин эч кандай уруксат кагазы жок, ишмердүүлүгүн жүргөзүп жүргөндүгү такталып, ишине бөгөт коюлду. Ал эми 87 авто мектепке 17 000 сомдон айып түзүлдү. 270 авто мектеп бар экенин аныктадык. Анын ичинен ошо биз текшерүү алгандан кийин болгону 22 авто мектеп бүгүнкү күндө ошо талапка, бардык талаптарга жооп берет экен. Ошол эле класстар мисалы үчүн сабак кандай өтүп жатканда андан баары контролдош үчүн ар бир класска видеокамералар орнотуш керек. Эркен деген биз анын деген баарын контролдоп туруш керекпиз да. Ошондой талаптар коюлат, эң маанилүүлөрдүн бири. Андан тышкары да айтып кетчү нерсе бул бүгүнкү күндө ошо мектептердин баарын текшерүү алынгандан кийин 236 авто мектепке бүгүнкү күндө эскертме берилип, жана ошо эскертмелердин аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республика аймагында 87 авто мектепке штраф салынган. Ал эми жарандарга айдоочулук көбүлүк берген мамлекеттик унаа мекемесине жылына 100 000 деген адамдар арыз таштап, ал эми күнүнө 2000ден ашуун адам айдоочулук күбөлүк алуу үчүн катталат. 2022 жылдын 11 ай ичинде 107 000 адам экзамен тапшыруу үчүн катталган. Унаа мекемеси үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында тесттердеги суроолорду алмаштырды. Себеби айдоочулук күбөлүк алуу үчүн сапаттуу жана билимдүү гана жарандар ийгиликтүү тесттерди тапшырат деген максат болгон. Анткени менен айдоочулук күбөлүк алуудагы коррупциялык схема жолго коюлгандыгы боюнча суроо салганыбызда унаа мекемесинин директорунун орун басары Бакытбек Шералиев коррупция боюнча фактылар болгондугун жашырган жок. Бирок бул маселе боюнча дагы күчөтүлгөн тартипте иштер жүрүп жаткандыгын ачыктап өттү. Бул жакта унаа мекемесинде айдоочулук күбөлүктү алууда коррупциялык схема жолго коюлган деп айтышат. Канчалык деңгээлде чындыкка болуш? Ошондой факторлор бар болчу. Бар болчу. Азыр ошол боюнча иштеп атабыз. Кантип жөнгө салып жатасыздар? Кандай жолдор менен? Балким баарын онлайн кылып салган үчүн же бир ар бир экзаменационный класс, экзаменационный класс камера менен ар бир экзаменационный класста камералар турат. Бул биринчи. Курсанттардын кыймыл аракетине чейин тарап турат. Онлайн камера, сиз деле көрсөңүз болот, любой жаран көрсө да болот. ГРС камера деп түз эфирде 24 саат көргөзөт. 25 бөлүмдүү экзаменационный классыбыз бар, 25 бөлүмдүү көргөзөт түз эфирде. Бул канчалык эффективдүү? Бул биринчиси. Экинчиси, экзаменге келгенде мурун ар кандай случайлар бар болчу. Азыр экзаменге өзү келиш керек. Потому что компьютерге отурганда биякта ар бир экзаменационный компьютер мындай камерасы турат. Өзү көргөзгөндөн кийин өзү тартат. Шералиев Бакытбек Кемелич келдиби жана ордуна Темир деген жигит келдиби деп камера өзү тартат да. Менин ордума сиз келсеңиз экзамен ачылбайт.
мен сіздің орныңызға барсам, маған да экзамен ачылбайды. Сөзсіз өзіңіз болушыңыз керек. Face ID программасымен чогуу иштейт. Өлкө боюнча 200 авто мектептин ичинен 22си гана татыктуу деп табылган бул 100 миңдеген айдоочуну жыл сайын пачкалап жолго киргизип жатканыбыздан кабар берет. Башка сөз жок. Айдоочу боло турган ар бир жаран өзүнүн жана өзгөнүн тагдыры, анын сапаттуу жана жоопкерчиликтүү билим алуусунан көз каранды экендигин ачыктап өтөлү. Болбосо бейкүнөө адамдар кырчындай жаш кураганан кыйылган өмүрлөрдүн артынан жоктоп калуу токтобойт.